Мен Кыргызстандын жаранымын. Мен Кыргызстандын жаранымын. Мен Кыргызстанда жашайм. Менин жерим, элим, тилим бар. Биз көз карандысыз эгемендүү мамлекетпиз. Менин мекеним Азиянын дал ортосунан орун алып, тоолордун кучагында жайгашкан. Ар кимдики өзүнө ай көрүнөт демекчи, ак мөңгүлүү тоолорубуз, шаркыраган сууларыбыз, көз жоосун алган кооз көрүнүш өлкөбүздү ого бетер көркүмгө чыгарып турат. Дал ушул кооз өлкөдө пейили кең, меймандос эл жашайт. Үйдөгү тактууларын келе элек конокко сактаганын угуп, элиме таң берем. 16 жыл жашап, өлкөмдүн жарандыгын алдым. Менде көп мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Мамлекетим берген жарандык менен мен келечек тузагам. Мен мекенимдин мыйзамына баш ийген жарандым. Кайсыл өлкөнүн жараны болбо, сен ал мамлекеттин мыйзамдарын, тартиптерин сактоого милдеттүүсүң. Биздин милдеттерибизден сырткары укуктарыбыз да бар. Ойлонуп көрсөм, биздин милдеттерибизден укуктарыбыз көптүк калат. Ачыгын айтканда, өлкөбүз жарандарына жакшы шарттарды түзүп берүүдө. Албетте, аракет кылгандар берекесин көрүп атат, азыр деп отургандардын эртеңи түгөнбөй жатканы багы. Ооба, улуу сөздө уят жок. Экономикабыз начар, коррупция көп, билим деңгээлибиз төмөн. Бирок 2-3 жаман нерсенин эсебинен бардык жакшылыктарды жоюп коюу туура эмес. Барга шүгүр, жокко сабыр кылуу керек. Кудайга шүгүр, Кыргызстандын жараны болуп туулган экенбиз. Тилибиз бар, жашаганга бейиштин төрүндөй жерибиз бар. Канчалаган улуттар мекени жок, ар кайсы өлкөнүн бурчунда күн кечирип келишет. Башка мамлекетке кетем, чет өлкөдө шарт жакшы, ошол жакта жашайм, Кыргызстанга келбейм деп айтабыз. Бирок ат баспам деген жер менин басат. Төбөбүзгө күн тийгенде өлкөбүздү унутта калтырабыз. Бирок сөөгүн коюлуучу жай мекениңдин, Кыргызстандын топурагы. Өзүн сыйлабаган өлкөдүн сыйлабайт дейт. Келгиле. Ар бир жаранга айтарым, өз өлкөсүн сыйлап, мыйзамдарына баш ийип, тартиптерин сактап жана кийинки урпактарга алтындай болгон жерибизди алсыратпай алтындай кылып өткөрүп берели.